Баштасаң коркпо, корксоң баштаба. Өлкөбүздө революция болгонуна 3 күн өттү. 3 күндөн бери өлкөбүз хаоста. Ал моментти пайдаланып, азыркы убакытта уюшкан топтор ар кандай иштерди кылып жатат. Азыр уюшкан топтордун айынан журналисттер иш алып бара албай, активисттер коркуп, ошол эле депутаттар чогула албай жатышат. Андан тышкары бизнесмендердин бизнесин басып алып, чет элдик инвесторлорго тоскоолдук жаратышууда. Ошо достор, биз мындай өлкөдө жашай албайбыз. Биз бүгүн чекит коюшубуз керек. Ал чекит ОПГсыз Кыргызстан. Биз талап кылабыз. Эртең аянтта митинг болот. Ал митингде биз ОПГны Көлбаевди баш кылып, камоосун талап кылып, миңдеген адамдар көчөгө чыгат. Биз аягына чейин турабыз. Кыргызстан ОПГсыз болуш керек. Кыргызстан мыйзамдуу өлкө болуш керек. Кыргызстан биз үчүн жаркын жашоо тартылыш керек. Ошон үчүн достор, эртең баарыңарды чакырам. Биздин корккон күн бүттү. Биз коркпойбуз, чыгабыз. ОПГнын оорду Кыргызстанда эмес, ОПГнын оорду түрмөдө. Ошон үчүн биз баарынын камалышын талап кылып, эртең чоң акция өткөрөбүз. Акция 2-де ЖД вокзалында башталат дагы. Саат 3-тө аянтта улантылат. Кайдыгер эмес ар бир кыргызстандыкты аянтка чакырам. Келгиле, бирге ОПГга туруштук берели. Анткени булар өлкөбүздү азыр караңгы туңгуюкка тартып барышат. Ошон үчүн биз коркпойбуз, күрөшөбүз, аягына чейин барабыз.